жаңы электрондук каттарды даярдап жана жөнөтүп көрөбүз. Жаңы кат даярдаш үчүн написать баскычына басып, бул жерде жаңы кат ачылат. Кимге жиберебиз, ошону жазып алабыз. Сонун мектеп gmail.com тандап алып, жерге темабызды жазып, ошондой эле бул жерде катыбызды кичинертип, аны чоңойтуп, же ушундай кичине терезе кылып ачып алсак болот. Бул жерге каалагандай текстибизди жазып, видеону жиберип койсоңуз. Бул текстти каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Тексттерди кичине, чоң же болбосо мынтип өзгөртүп, түстөрүнү тандап, ошондой эле баракчанын ортосуна, чекесине, оң жагына же сол жагына жылдырып алсак болот. Бунун баарын тандагандан кийин бул жерде башка файлдарды кошуп, же болбосо бул жерде шектемелерди, смайликтерди, ошондой эле Google Drive'дан каалаган документтерди кошуп алсаңыз болот. Сүрөттөрдү жана кол тамгаңызды. Эгерде бул катты жаап кое турган болсоңуз, бул чырнөйөктө пайда болуп калат. Же болбосо буну басып, катты жок кылып салсаңыз болот. Ошондой эле бул жерге кол тамганы кошуу үчүн настройкага басып, настройкадан кол тамга кошуп алсак болот. Ылдыйга түшүп, растовар, общее, ылдыйга түшүргөндө бул жерде подпись деген бар. Подпись кошуп алабыз. Подпись 1 создать. Жана бул жерге өзүбүздүн информациябызды, маалыматтарыбызды кошуп алабыз. Форматтоо менен бул жерге номерибизди кошуп койсок болот. Ошентип создать. Кошуп алдык. Ылдыйга түшүп, сохранить изменения, сактайбыз. Бул катыбызды чоңойтуп, кол тамгабызды кол тамганы басып, подписьти тандап алабыз. Бул жерде биздин кол тамгабыз чыгып калат. Ошентип буну жиберип койсок болот. Жибергенден кийин келген каттарга жооп жазсак, ответить. Ошентип
жооп жазып коебуз. Рахмат. Бул жерге дагы текстти өзгөртүп алсак болот. Ошондой эле башка сүрөт же болбосо башка нерселерди кошуп алсак болот, файлдарды. Бул жерни баскандан кийин колтон кагазды кошуп алабыз. Бул жерде колтон кагаз пайда болуп калат. Жиберебиз. Эгерде бул катты башка бирөөгө жибергибиз келсе, анда буну переслать адамдын атын жазып, мисалы жиберип койсок болот. Андан сырткары жаңы SMS кат жазганда бул жерге копияларын кимге жиберсек, же болбосо скрытая копиясын дагы жиберип койсок болот бирөөлөргө. Мисалы, биринчи катты сонун мектепке копиясыны темасын жазып, жиберебиз. Отправленные. Бул жерде кимдерге жибергендерибиз баары чыгып калат. Кимге? Биринчиден сонун мектепке, экинчиден сонун айымга. Бул жерде убактысы, темасы баары жиберилет. Бул жерде ответсем баарына жооп берүү мүмкүнчүлүгү болот.